Парадокс, бирок ушул күндөрү дүйнөнүн менмин деген кыйындары 3 көчөдөн турган чакан шаарчага чогулушту. Швейцариянын бийик тоолуу аймагында жайгашкан Давоско жеке учак болбосо жетүү жеңил эмес. Албетте мындай транспорт экономикалык форумдун катышуучуларында бар. Бул жолкусундагы хедлайнерлер Дональд Трамп, Марк Цукерберг жана чулуу эко-активист Грета Тунберг. If we just continue to ignore the carbon dioxide budget, Климаттын өзгөрүүсү, кургакчылык темасы Давостогу Дүйнөлүк Экономикалык Форумдун маарекелик жыйынында экономикалык суроолор менен тең тайлашууда. Негизи бул аянтчада экономиканын кызыкчылыктары эмес, саясат чоң ролду ойнойт. 4-чү өндүрүштүк революция доорундагы глобалдашуу маселелерин дүйнөлүк бизнес коомчулугунун элиталары кызуу талкуулашууда. Тилекке каршы Давос форумуна Кыргызстан бир нече ирет эле катышкан. Алгачкылардан болуп мурдагы президент Аскар Акаев 2 жолу барып, экөөсүндө тең жибек жолун долбоор катары кайра жаратуу тууралуу доклад жасаган. Андан бери 20 жыл өттү. Адистердин айтымында дүйнөдөгү ишкердик жана саясат элитасынын жыл сайын өтүүчү эл аралык жыйынына катышуунун түйшүгү көп. Но нам удалось один раз попасть туда в 2018 году. Ал форумга Кыргызстан 2018 жылда катышууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул уюштуруучулардын өздөрү үчүн да уникалдуу окуя болуп, аябай таң калышкан. Себеби алардын айтуусунда Давоско катышуу үчүн бир нече жыл даярданыш керек экен. Тагыраагы өлкө алгач билдирме жөнөтөт. Ал 3 жыл каралган соң, мүмкүн алар дагы 3-4 жылдан кийин биз силерди форумга чакыралы дегенбиз деген кат келет. Мындай мүмкүнчүлүк Кыргызстанга дагы качан берилери белгисиз. Эгер келечекте Давос чакырып калса, сөзсүз катышуу керек. Анткени ал дүйнөдөгү эң маанилүү иш-чара. Потому что это самое ключевое мероприятие в мире, можно сказать. Миллиардтаган каражаттарды чапчыган келишимдер жер шаарындагы өлкөлөрдүн саясий багыты жана анын артыкчылыктары. Мунун баары чиновниктер менен ишкерлердин жолугушууларында аныкталат. Албетте лидерлердин публикага чыгып сүйлөгөнүнө бүт дүйнө назар салат. Бул жерде дүйнөлүк экономиканын негизги оюнчулары эрежелерин таңуулайт. Албетте ар кандай өлкө лидерлеринин талкуулары күн тартибиндеги саясий маселелерди көз жазында калтырбайт. Мындай форум Борбор Азиядагы чакан мамлекетке кызыкпы? Эгер ошондой болсо, анда эмне үчүн кыргыз аткаминерлери аны четке кагып келет? Албетте ал жердеги чечимдер дүйнө жүзүнгө таасир берет. Ошонун ичинде Кыргызстанга окшогон мамлекеттерге дагы. Биздин мамлекетибиз ошол жерде катышпаганда албетте бул жакшы нерсе эмес, жакшы эмес. Анткени ал жерде катышып мүмкүн Кыргызстан болсо кандайдыр долбоорлорду, кандайдыр демилгелерди ошол жерге сунуштаса, мүмкүн ошонун кандайдыр жакшы таасири Кыргызстанга келиш мүмкүн эле. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күнү Кыргызстанда өтө кандайдыр приоритеттүү маселелер бар. Ошол эле чек ара маселеси, Россия, ЭС менен мамиле куруу маселеси. Ошого окшогон маселелерге бүгүнкү күнү биздин мамлекетибиздин лидерлерибиз ошого өзүнүн ишин, энергиясын ошол жака буруп салгандай көрүнөт. Давос чуулуу окуялардан да кур эмес. Экономикалык форумда дүйнөлүк лидерлер позицияларын ар кандай маңызда билдирет. Бир жааттуу эмес пикирлерди жараткан Эрдогандын демаршы көпчүлүктүн эсинде. Ал Түркиянын премьер-министри болуп турган кезде Израилдин президенти менен болгон эмоционалдык айтышуудан кийин жыйындан тура калып чыгып бара жатып, Давоска кайра экинчи кайтып келбээрин убада кылган. Дүйнөлүк экономикалык форумга саясатчы менен бизнесмендердин эле эмес, атайын кызматтар жана хакерлердин көңүлү бурулат. Эл аралык жыйындын башталышына бир нече ай калганда Давоста орусиялык паспорт менен жүргөн 2 киши кармалган. Алар форум өткөн имараттарга тыңшоочу каражаттарды орнотууга аракет кылган деп шектелүүдө. Хакердик чабуул уюштурууну да көздөшү мүмкүн деген версиялар бар. Ал эми мурдагы шоумен Украинанын азыркы президенти Владимир Зеленский премьер-министри менен Швейцарияга барууга сарптала турган ири каражат үчүн мекенинде сынга алды. Баса Украина өкмөт башчысы Зеленский да жакында эле экономика жөнүндө түшүнүгү жок деп айткан. Чынара Нурсейитова, Перизат Бакытова, Калбек Абдумомутов, NewTV.